Азыр шаарларда аябай көп антикинолор бар. Мисалы Ош шаарында эле 15тен ашуун антикино бар экен. 9-11 класстын жаш секелек кыздары ошол антикиного кирип чыгышып атат. Кыздарыбыз антикиного кирип кетип атса, балдарыбыз болсо компьютерный оюндарга кирип Counter Strike деп коет, дагы Dota деп коет, футбол ойношот, же виртуалдык жашоого кирип алып ойношуп атат. Кичинекей кайф менен жыргап жүрө берет. 1 саатка бизге сүйлөшкөнгө тема бар, а бирок балдарыбыз менен сүйлөшкөнгө тема жок болуп атат. Алар ата-энени душман көрөт да. Эмнеңиздер балдарыңыздар менен бир күндө 1 саат сүйлөшө аласыздар? Мен тилимди укпай атат, жигиттер менен сүйлөшүп атат, телефондон кечкирип отурат. Кыргызстанда жалпы бир 1200дөн ашуун мектеп бар болсо, мен ошонун 700 мектебине кыдырып барганмын. Мен кээде тамашалап айтып коем, мен барбаган мектепте эле калган жок окшойт депчи. Анан барганда ата-энелерге сабак өткөндө көпчүлүк суроолор мындай келет да: менин кызым 15 жашта, кызым 14 жашта, 13 жашта, мен тилимди укпай атат, жигиттер менен сүйлөшүп атат, телефондон кечкирип отурат деген сыяктуу переходный возрасттагы абдан көп суроолор келет. Анан бизде бир көйгөй бар болсо, бир проблема бар болсо, ошонун чечүү жолун биз мындай так кесе издейбиз да. Мисалы үчүн телефон деп коелу, телефон проблема. Балдардын баары телефон көрүп атат дейт да. Анан ушул телефондун проблемасын кантип чечиш керек десе, баары айтат да: ушу өкмөт телефонду чыгарбай эле койбойбу, телефон чыгарган заводдор телефон чыгарбай эле койбойбу, бул зыян болуп аткандан кийин деп мындай проблеманын чечүү жолун бир нереальный немени айтат да, жолун айтат да. Мисалы, кантип телефон ооба туура телефон зыян, бирок кантип биз телефонду чыгарбай коебуз? Кантип биз технологиядан отказ беребиз, Биз эмне кыла алабыз бул учурда? Биз телефонду туура пайдаланабыз. Телефондон кичине өзүбүздү чектей алабыз. Бул адамдык фактор деп коет да. Эми ошол эле сыяктуу, мисалы үчүн кыздарыңыздар жигиттер менен сүйлөшүп атса, сиздерди укпай атса, кечинде көчөгө чыгып кетип атса, аны уруп, сабап, же болбосо кандайдыр бир туура эмес профилактикалык иштерди жүргүзгөнү менен биз жыйынтыкка жетпейбиз. Мисалы үчүн азыр шаарларда аябай көп антикинолор бар. Көп шаарларда антикинолор бар. Мисалы Ош шаарында эле 15тен ашуун антикино бар экен. Ошол биз барып 15-20 мүнөттөй ар бир антикинонун тегерегинде туруп, анан жаш кыздарды көрүп алып, аябай бир жүрөгү сооруду. Мен ушул учурдан пайдаланып жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана ошондой эле укук коргоочу органдарга кайрылат элем. Ушул антикино деген бул дагы бизнес да. Бизнес болгондон бул мыйзамдуу эле бизнес. Бул дүйнөлүк практикада бардык жерде колдонулуп аткандан биз дагы буну жаап салганыбыз туура эмес деп ойлойм. Бирок чектөө киргизиш керек. Ошол кыздардын, балдардын жаш курагына антикинога киргенде 1 саатка, 2 саатка, 3 саатка киргенде паспорту менен түндүк бар, канча жаштасың, 18 жаштасыңбы, 20 жаштасың деп жаш курагы менен кичине чектөө киргизип койсок, анан текшерүүлөрдү кылып койсок бул жердечи. Себеп дегенде текшерүү кылбасак, ошол жаш кыздарыбыздын келечегине балта чабылып атат. Ал жерде деген жаш кыздар дагы ушунчалык сулуу болуп мындай жазанып алат, анын 14 жашта экенин же 18 жашта экенин да билбей каласың да. Ошон үчүн кичине документально дагы ушуларды контролго алып койбосок, эртең бизге кыйыныраак болуп калабы дейм. Андан тышкары баягы компьютерлик оюндар деп коет, кыздарыбыз антикиного кирип кетип атса, балдарыбыз болсо компьютерный оюндарга кирип Counter Strike деп коет, дагы Dota деп коет. Ошондой сыяктуу ар кандай футбол ойношот, же виртуалдык жашоого кирип алып ойношуп атат. Мындайда мамлекеттик деңгээлде тарбия жаатында, билим жаатында мындай иш-чараларды өткөрөт ата-энелергечи, баягыдай маданият үйлөрүндө өткөрөт. Бирок ошондо иш-чаранын өзү чоң адамдардын арасында эле талкууланып калып калат. Мисалы, мен сабак өткөндө дайыма айтам да: сиздер бүгүн жакшы маалымат алдыңыздар, бирок ушул жакшы маалыматты бүгүн барып туруп сиз үйүңүзгө барып агысыныңыз менен, досуңуз менен же жолдошуңуз менен талкуу кыласыз. Бирок балаңыз менен талкуу кылбайсыз. Мен бүгүн маданият үйүнө барып жакшы маалымат алдым, балам, кел экөөбүз ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшөлү деп биз балдарыбыз менен сүйлөшпөйбүз. Балдарыбыз менен сүйлөшкөндө биз бир гана агрессивдүү вариантта сүйлөшөбүз да, агрессивно. Мисалы, кече Жалал Абадтын бир мектебине барсам, бир эжек айтат: менин кызым 9-класс дейт. Анан жигиттер менен сүйлөшөт экен дейт. Даже жигиттин атын башкача сохранить этип алыптыр дейт. Анан алдым дагы кызымдын телефонун талкаладым дейт. Анан барып туруп ошол баланын үйүнө барып, ал баланын дагы телефонун талкаладым дейт. Анан эжекеге айттым: макул, талкалаптырсыз, уруптурсуз, урушуп турсуз, бирок жыйынтыкка келдиңизби десем, жок, келген жокмун дейт. Биз дегенчи ата-энелер агрессивдүү түрдө балдарыбызга мындай ушул проблеманы чечем агрессия жолу менен десек, биз по-любому утулуп калабыз, биз жеңилип калабыз. Балдар менен сүйлөшүңүздөр, кыздар менен сүйлөшүңүздөр, тилин табыңыздар.
жакшы бир жолдо ишеним, баланын ишеничине кирсеңиздер, контроль кылсаңыздар, анан туура жолго чыгат бала. Албетте ар бир ата эне баланын ийгиликтүү болушун, бактылуу, бай болушун каалайт, бирок баланы биз чектесек, мисалы үчүн баспа, барба, досторуң туура эмес досторго кошулба десек, алар ата энени душман көрөт да. А бирок сиз ал менен кечке сүйлөшүп, профилактика кылып, мисалы кимиңиздер балдарыңыздар менен бир күндө 1 саат сүйлөшө аласыздар. Сүйлөшө албайсыздар да, 1 саат балаңызга убакыт бөлө албайсыз да. 1 саат сүйлөшөйүн десең даже темаң да жок да, сөзүң түгөнүп калат. А 1 саат сиздер кино көрө аласыздар, сериал көрө аласыздар, абысыңыз менен отура аласыз. 1 саат бирөөнүн тоюн обсуждать эте аласыз, 1 саат бирөөнүн жолдошун обсуждать эте аласыз. 1 саатка бизге сүйлөшкөнгө тема бар, а бирок балдарыбыз менен сүйлөшкөнгө тема жок болуп атат. А бирок биз азыркы учурда мындайча айтканда өсүп келаткан келечек буунду өзүбүздүн көз алдыбызда эле контроль жок өлтүрүп атабыз. Ден соолугун кетирип атабыз. Азыр аптечный наркомания дагы аябай катуу кетип атат. Эмнеге аптечный наркомания катуу кетип атат? Мисалы, бала тамеки чексе, насваяться, арак ичсе мас болуп калат. Тамеки чексе, тамеки жыттанып калат. Кийимин жыттап эле, балам, кызым, сен чото тамеки чегип атат окшойсуң деп билип коебуз. Аптечный наркоманияда билбейсиң. Бала чегип алат дагы өзүнөн өзү мас болуп жүрө берет. Ал мас болгондо толук кандуу мас болуп калбайт. Мындай легкий дофаминовый кайф деп коет, кичинекей кайф менен жыргап жүрө берет. Ал дагы ден соолугун өлтүрүп атпайбы? А биз балдарыбыз менен дос боло албай атабыз. Азыр атама, апама айтсам, биз буну менин апам түшүнбөйт дейт. Ошон үчүн урматтуу ата энелер, балдарды, кыздарды контролго алыңыздар. Контролго алганда мындай нормалдуу контроль да. Ненормалдуу эмес. Барып телефон текшере калып, анан уруп, салап, болду сен көчөгө чыкпайсың, мындан кийин сага идинца салып бербейм, антпейм, минтпейм деп сразу биз радикально аны кыркып кесип салабыз да. Жок, балдарыңыздар менен дос болуңуздар, өзүңүздөргө жакын кармаганга аракет кылыңыздар, анан сүйүңүздөр. Биз айтабыз да, мен баламды сүйөм дей беребиз, бирок ошол эле учурда жазалай беребиз да. А баланы жазалаган сайын бала деген апасын, атасын жек көрүп баштайт. Анан балдар аябай акылдуу болот, акылдуу болгон аз келген алдамчы да болот да. А биз аларды өзүбүз эле алдамчы кылып коебуз. Эмнеге алдамчы кылып коебуз? Анткени мынтебиз да. Мисалы, балаңыз бир нерсени, бир туура эмес нерсе кылса, бир идишти сындырып алса, апа мен идишти сындырып алдым десе, урушасыз да. Урас керек болсочу, анан ошону бала билет дагы, так, мен азыр апама идишти сындырып алдым десем, мени по-любому урат дейт дагы. И ушул сындырган идишин бул бекиткенге аракет кылат, то есть профессионально бекиткенге аракет кылат, анткени сизден коркот. Сизден коркпош үчүн сиз кандай косяк кетирсең да, кандай идишти сындырсаң да, кандай туура эмес нерсе кылсаң да, мен сени урушпайм десеңиз, ошол сындырган идишин ал бекитпейт. Ал айтат, апа мен могу идишти сындырып алдым, колуман түшүп кетти, бирок мен экинчи сындырбайм дейт. Ошон үчүн урматтуу ата энелер, балдарыңыздар менен дос болуңуздар, анан могу антикинодон, компьютерлук оюндардан, виртуалдык жашоодон кичине болсо дагы алыстатканга аракет кылыңыздар. Балдарыңыздар менен жакын болуңуздар.